Жалал Абад шаарынын Жусуп Абдрахманов көчөсүндөгү IT базары жайгашкан 3,6 гектар жер аянты муниципалдык менчикке өткөрүлдү. Учурда ишкер тарабынан базарды бузуп, жерди бошотуу жумуштары жүрүп жатат. Түздөн түз эле муниципалдык менчикке өттү. Бирок бул жерден дагы баса белгилеп кетчү нерсе, бул убагында ошол туура эмес рек жолунда менчиктешип кеткен базарлар болуп, тиешелүү укук коргоо органдары аныктап чыккан. Анын мындай атап кеткенде УКМК кызматы тарабынан тиешелүү документтин баары көтөрүлүп аныкталган. Аныкталып чыккандан кийин ошол базардын ээлери ошол мурунку убагында туура эмес менчиктешип кеткен документтердин баарын көрсөтүлгөндөн кийин өздөрүнүн мойнуна алып, өз калоосу менен алардын баарын баягы сот иштерине өткөзбөй эле түздөн түз мамлекеттик баланска өткөрүү боюнча бизге маалымат берип, анан бизге кабыл алдык да. Базардын ордуна алдыда социалдык мекемелерди, ипотекалык көп кабаттуу үйлөрдү куруу пландалууда. Ал эми мындагы соодагерлердин бир бөлүгү, тагыраагы эмерек саткан соодагерлер муниципалдык базарга көчүрүлсө, унаа тетиктерин саткан сатуучуларды ишкер жеке менчик жерине көчүрүп кеткен. Ким болбосун, кайсы бир жаран болбосун, Кыргызстан мамлекетинде жашап аткандан кийин Кыргызстан мамлекети үчүн пайдалуу бир чечимдерге биз өзүбүз баш болуп колдошубуз керек, ошого барышыбыз керек. Эми ушул жерге мына мамлекеттик бир чоң бир мындайча айтканда соц объекттер түшөт деп атат, мектептер да, университет да, бир домдор, бир нерселер түшөт деп атат ушул жерлерге. Мындайча айтканда мамлекетке керек болуп аткан болсо, биз башыбыз менен ага мындайча айтканда колдошубуз керек. Ошого мына биз өзүбүздүн ишканабыз 3 гектар 68 сот ашыгы менен жер тилке аятыбызды мындайча айтканда мамлекетке мына Жалал Абад шаарынын мэриясына өткөрүп бердик. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө мына бузуу иштери жүрүп атат. Бүт үстүндөгү нерселерди бузуп, тазалап, бошотуу иштери жүрүп жатат. Дал ушул мен турган жер Түмөнбай Байзаков проспектисинде жайгашкан Шабдалы Зар базары. Бул жерде жалпы аянты 1 гектарга жакын жерди ээлеп, мында 400дөй соода түйүндөрү орун алган. УКМК тарабынан тактоо иштери жүргүзүлүп, натыйжада жеке тараптарга мыйзамсыз өтүп кеткендиги аныкталган. Мыйзамдык иш-аракеттердин натыйжасында Жалал Абад шаарынын муниципалдык менчигине өткөн. Шабдалы Зар базар учурда өз бактында иштеп жатат. Андан жыйналган ижара төлөмдөрү шаар казынасына түшүүдө. Бирок Тел-Торо ат майданына жаңы муниципалдык базар курулган соң, шаардын борбордук бөлүгүндөгү башка базарлар сыяктуу эле бул базарда ал жака көчүрүлөт. Ал эми Шабдалы Зар болсо, бул баягы өзүнүн темир жолунун жээгинде жайгашкан жер тилкеси экен. Ал жердин максаттык багыты азыркы учурда ошол ойдо эле калтыруу боюнча биз пландаштырып жатабыз. Буюрса ал жерди жакынкы жылдары базар катары эле, муниципалдык базар катары эле иштетип, шаардык бюджетти толуктоо боюнча иш-аракеттерин жүргүзөлү деп атабыз. Учурда УКМК тарабынан Жалал Абад шаарынын аймагындагы мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жер аянттарын тактоо боюнча иш-аракеттер кызуу жүрүп жатат. Анын алкагында 2024 жылдын ушул мезгилине чейин 4,4 гектар жер аянты мэриянын муниципалдык менчигине өткөрүлдү. Ал эми учурда жалпы аянты 10 гектардан ашуун жер тилкелерди кайтаруу боюнча иштер жүрүүдө.